Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан Айша энебизден риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ар бир инсандын башында бир жузам деген бир тамыр бар экен, согуп турганчы. Ар бир адамга Алла таала ушундай жаратып койгон. Качан ошол күчөйүп кеткенде Алла таала ага сасык тумо оорусун башына коюп коет экен. Сасык тумо, простуда. Ошондо силер дейт, аны дарылаганга шашылбагыла дейт. Грипп, простуда барго, кичине дарылаганга шашылбагыла дейт. Эмне үчүн? Мына хукама, атибба, мына эмелер айтат, дарыгерлер айтат, аны шашылбаш керек, бир аз кое туруш керек дейт. Өзү баягы адамдын иммунитет деп коебуз го, ошо менен өзү күрөшүп, аны өзү жок кылып берет. Такыр болбосо анан кийин аны дарылаш керек экен да. Дароо эле кичине эле чүчкүрө баштаганда эле оң жака сол жака жүгүрө баштап, ар кандай дарынын биринин аркасынан бирин иче бербей, кичине туруп туруш керек экен, сабыр кылып, жылуу